Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу көрөрмандарым. Кайрадан эле Мезгил Медиа YouTube каналында кезип жатканыма кубанычтамын. Кызматыңыздарда мен Улан Кубанычбеков. Бүгүн биз кайрадан сиздер менен аркыл таланттын ээси, тактап айтканда жигитке 70 өнөр аздык кылат демекчи, ушул агартуу тармагына өзүнүн салымын кошуп келе жаткан агайым бар. Агайым жөнүндө сиздер менен тааныштырсам, Бердикожо Биназаров агайым менен бүгүн сөз кыламын. Деги эле анын чыгармачылыгы жөнүндө эмне иш кылат, коомго кандай бүгүнкү күндө таасир этип жатат, ушул жөнүндө сөз кылабыз. Саламатсызбы агай? Саламатсызбы. Алгач эле сизге ыраазычылык билгизем. Үйүңүзгө чакырып, эшигиңизди ачып берип, маектешүүгө макулдугуңузду бергениңиз үчүн агай. Ар бир адам баягы алдына максат, пландарды коет эмеспи? Анын саарында сизде дагы жаңылыктар бар болуш керек. Технологиянын заманы болгондуктан компьютердин алдында китеп жазып отуруптурсуз да. Анан кандай жаңылыктар болот деги эле агай? Ушул жөнүндө айтып бериңизчи. Эми жаңылыктар ушул болуп атат. Илгери китептеримди окуп, анан аягына телефон жазып койчумун. Ошо телефон менен ыраазычылык айтчу. Эми азыр аудио китеп болуп калды. Аудио китептин алдына комментарий жазып атышат. Өзгөрүү ушул. Эми барган сайын мындан дагы өзгөрүүлөр боло берет болуш керек, анткени адам алдыга умтулуп, өзү менен неметет экен, жашайт экен, ошо өзү өнүгүү болуп атат. Бир кезде биз дагы кагаз менен жазып, жумушка алып барып тыштап койчубуз. Аны оператор кыздар терип чыгарып берчү. Ошондо ушуну качан кантип терет болду экен деп таң калчу элек да. Бат эле терип койду депчи. Көрсө үйрөнгөндөн адам баары эле оңой болуп калат экен. Азыр ошол калем сап менен эмес, компьютер менен иштеп калдык. Компьютер менен иштеген ыңгайлуу экен. Ыңгайлуусу ушул, механика машина айдаганга караганда автомат машина айдагандай эле болот экен. Компьютер менен жеңил дагы. Анан өчүрүп койгонго дагы, кайра оңдоп жазганга дагы жеңил. Анан баягыдай бул кагазым каякта калды, тиги кагазым каякта калды деген маселе жок. Бул жагы аябай жакшы экен. Ошо көрсө адам барган сайын өсүп өнүп жашайт экен. Ошо компьютер менен жазып, ошол компьютер менен иштеп калдык. Бирок бир жагынан карасак, Чыңгыз Айтматов айткан экен, негизичи компьютер менен жазгандан көрө кол менен жазгандын эмеси жакшы депчи. Пайдасы көбүрөөк деп, касиети бар деп айткан экен да. Ошо кол менен жазганга да аракет кылыш керек, кайра тыштабаш керек болуп атат. Ошо кол менен жазганга бирок эми азыр ушундай болуп калды, жакшы. Кол менен жазсаң деле, компьютер менен жазсаң деле, азыркы жаштар кандай кабыл алып атат, азыркы адамдар китеп жазылып атканда эле билип койсо болот, муну мындай кабыл алат депчи. Ошон үчүн китепти окугула, китепти уккула, китептен көп нерсе аласыңар деп айта кетет элем да. Мен билгенден сиз ушул чыгармачылык чөйрөдө жүрөсүз, анан айрым бир газета, журналдарда да иштедиңиз, анан ошо менен биргеликте журналистикалык чөйрөдө дагы кызмат кылдыңыз да. Анан сиздин бир нече китептердин автору деп мен жогоруда айтып өттүм. Бир нече китептердин ушу жараттыңыз, кыргыз эли үчүн тартууладыңыз. Алар жарык көрүп, өзүнүн мындай көрөрмандарын тапты. Анан ошонун ичинен өзүңүздүн купулуңузга толуп, жан дүйнөңүзгө жаккан чыгарма кайсы? Ошол жөнүндө айтып бериңизчи. Бул өзү мен айтайын дегеним, бул көбүнчө Камбаратан тукуму жылкы баласы жөнүндө жазган китептерим жакшы болот, негизичи. Анан табияттын койнунда жүргөн миргенчилер жөнүндө жазганды жакшы көрөм. Тоо арасын жакшы көрөм, негизи, анткени адам ушул канчалык бийикте жашаса ошончолук ою, ниети таза болот экен да. Булак деле жерден чыкканда таза болуп келип, дайрага кошулганда булганат эмеспи? Ошол сыяктуу адам деле айылдан ниетпей, ой тилеги таза болуп келет дагы, көпчүлүккө кошулганда көпчүлүктүн жаман жагын кабыл алып, ошолор чугуп, мындай бир булганып калат экен да адамчы. Ошон үчүн мен айтайын дегеним ошол табият жөнүндө, жаратылыш жөнүндө жазганды жакшы көрөм аябай. Анан ушул жерден да бир токтоло кетичү нерсе, мен жакында раматтылык болуп калып туруп билбептирмин, Байкуш байкем Баратбай Аракеев деген жакшы байкем бар болчу. Ал экөөбүз аябай жакшы мамиледе элек. Ал кайтыш болуп калып укпай калыптырмын. Ошонун Ай салкын деген китебин окудум. Аябай жакшы жазылыптыр. Канча китеп, ушуга чейин канча көп китеп окудум.
ошол ай салкынды аябай жакшы жазыптыр. Ошол чыгармага аябай ыраазы болуп калдым. Себеп дегенде адам деген эч качан өзүнүн сырын, ичине каткан оюн тил менен айтып чыгарса албаш керек экен. Ошондо кенен токтолуптур да. Бардык нерсени ичке сактай билген жакшы адам жакшы болот экен. Атактуу болуш оңой деген сөз бар. Бирок ошону сактап калыш кыйын экен да. Көп эле артисттерди, чыгармачыл адамдарды байкап жүрөм. Ошол тилинен жаңылып көп өзүлөрүнүн кадырына доо кетирип алышат. Ошол айта турган сөздү дагы байкап сүйлөш керек экен. Бул жашоодо азыр эң эле чоң эрдик бул болуп калды. Жашоодочу азыркы тилди башкара билүү болуп калды да. Мен ушул солдатта жүргөндө орустарга ушунчалык өзүм чогуу кызмат кылган орус балдарга, украин балдарга аябай нааразы болчумун. Ушул сөздүн эмнесин айтат депчи. Ушуну ичте эле сактап койбойбу депчи. Көрсө ошол сапат бизге да келди. Азыр адамдар оюна келгендин баарында бир нерселерди айтып калды. Ошону менен өзүнүн кандай адам экенин билип калып атат. Ошо мен ушул айтайын дегеним, тилге сак болсо адамдар жакшы болот эле. Анан бир нерселерди эле айта бергенде, комментарий ар кандайсын жаза бергенде да бул туура эмес. Ошон үчүн ушу замандаштарыма, азыркы адамдарга айтат элем, тилиңиздерге сак болуп, тилди башкара билсеңиздер, көп нерсеге жетишет болушуңузга керек деп. Анткени адам тилден жаңылып, тилден азап тартып калат экен. Ушуну көп байкап калдым да. Ошол айта кетет элем, ошол ай салкын дегенди окусаңыздар, ошондо да көп жакшы нерселер камтылган да. Сиз негизи баягы тарбиялык мааниге өтө маани берип, анан ошонун ичинде дагы баягы драма жанрында дагы чыгармаларыңыз бар. Бул сүйүү багытына да багытталган чыгармалар бар да. Анан ошол сиз жараткан чыгармаларды бүгүнкү учурда деги эле окурмандар кандай болуп атат деген суроо бергим келип атат да. Окурмандар кандай? Ушул окурманга, угарманга айта кетүүчү нерсе да. Ар бир адамдын өзүнүн стили болот. Ошол стилине карап жасаат. Анан жанагындай көркөм сөздү жазса эле, булар айтып атышпайбы неме деп. Тажат үйдү депчи. Карачы адамдар кандай жеңил, желпиге көнүп калган. Ошол көркөм сөзгө дагы чыдабай кетип атышат. Бардык нерсеге эле бат деле жете калып, бат деле бирдемени бүтүрө калгысы келет. Бирок ошол нерсенин дагы даамы жок болуп калат да, көркөм сөз болбосо дагычы. Бул жашоодо айтылат экен, кыйынчылыкты көрбөгөн адам жашоонун даамын билбейт депчи. Даамын сезбейт деп. Ошол жок дегенде ошо китеп окуп атканда ошол көркөм сөздөргө да маани берип койсо жакшы болот эле. Анан сын айтып, анан чанчырап мынтип жаса берет экен депчи, ушундай негатив сөздөр жазгандар да бар. Алардын албетте жеңилдикке барып атат. Адамдын ошончо эмгек кылып жазган эмгегин баалай билсек, анткени мен ар бир чыгармамда элдер жакшы кабыл алса деп жазгам, жакшы аракет кылып. Бирок ошонун жаман жагын истеген бул эми туура эмес да эмичи. Эгер өздөрү ошол китепти жазып, ошол китебин ошондой бир сын укканда, ошондо менин абалыма түшүнбөк, кичине бир жүрөккө тийип калат экен. Ошону сак болушса да, анткени чыгармачыл адамдар аябай назик болот. Ошол туура эмес. Кандай жазуучунун китебин окуп атканда дагы анын жүрөгүн оорутуп, чыгармачылыгына бут тосуп, жаман комментарий жазбагыла деп айтат элем. Кымбаттуу окурмандар, кымбаттуу угармандар, китеп сүйүүчүлөр, ар бир адамдын, автордун китебине туура мамиле жасап, туура жагын кабыл алгыла деп айтып кетет элем. Таңгыр азыр могул өкмөт ушул жазуучуларга, чыгармачыл адамдарга көп көңүл буруп атат. Себептен илгери өзүлөрүнүн заказ берип коет мындай. Могу багытта китеп жазасың деп санаторияга алып барып койчу. Аяктан 3-4 мал тамагы бекер, жата турган жери ээн эркин, бактын аразы, эчтекен ойлобойсуң. Табияттын кучагында. Табияттын кучагында каалаган убакта эс алып, акылыңды топтоп алып, анан китеп жазчу дигеркилер. Азыр бизде кайдан? Азыр эртең менен турасың, акча деп туруп кетишинде акча деп жатасың. Анан кайдагы илхам болот. Ар кайсы үйдө китеп жазып отурасаң, эртең жолго акчаң жок болот. Ошол сыяктуу бул жашоодо
баардык нерсе адам өзү ойлогондой боло бербейт экен. Ошол журналисттик жактан аябай ушул көп нерсени өзүмө кабыл алдым. Себеп дегенде Кыргызстандын бүт жерин кыдырып келдим, болгон жерин кыдырдым. Көп кишилер менен пикир алыштым. Ар бир адамдардын оюн, тилегин мындай психологиялык жактан да билип калат экенсиң, ким эмне сүйлөп атат, эмне сүйлөгөн атат, ошонун баарын билип калат экенсиң да. Өнөрүм ушул жазуу жагына болуп калыптыр. Себеп дегенде солдаттан келгенде көп китеп окугам, аябай көп китеп окугам. Ошол окуганда ошондо тилек кылгам жаш кезде. Ушул адамдардай китеп жазсам, ушу китебимди элдер окуса деп, анткени ошол китептерди окуп алып ушундай китепти кантип жазса болот экен деп кыялдангам да. Эгерде ошол кезде, ошо мен жаш кезде азыркыдай бизнестин жолу болгондон да бизнесмен болсом деп тилек кылмак экенмин да. Себеп дегенде азыр өнөрлүү адамдын кадыры баркы жок эч кимге. Только акчасы бар адамдын баркы бар. Азыр дин адамдарына дагы эмес, мугалимдерге дагы эмес, жакшы адамдарга дагы эмес, адамдар ушул бизнесмендерге, акчасы бар адамдарга карап түстөлүп жашап калышты. Ошолордой бай болсом деп жашап калышты. Азыр мына адамдар байып атышат, байыган сайын там салып, машина алып, оокаттын артынан жүгүрүп атышат. Бирок анын артында эмне болот ошол да. Ошон үчүн эгер мен ошондой бизнесмен, чоң бизнесмен болсом, эң алгач өзүмдүн айылым куланакка чоң жардам берет элем. Анткени ар бир адам өзүнүн кичи мекенинен башташ керек, элге кызмат кылуунучу. Ошол элге кызмат кылайын дейм, айылга. Бирок ошол айылга кызмат кылыш үчүн да каражат керек да. Эми ошол каражат болсо эле мен биринчи менин тилегим ушул өзүмдүн айылыма биринчи жардам берет элем дагы. Анан нарындан баштайт элем, себеби өзүңдөн башта деген иш бар да. Анан ошол чыгармачылыкка болуп калгандан кийин ошол чыгармачылык тармакта дагы Кудайга шүгүр дейлик, жазган китептерим элге алымдуу болду. Ыйманга чакыруу, тартип, жашоо бумеранг арты кайтып келет деген сыяктуу эле тартипке чакыруу жөнүндө жазгам. Ошон үчүн китептерим элге аябай жакшы алынып атат. Мен бир китеп жазгам, бир күндө келген байлык деп. Бир күндө келген байлык дегенде бир аял арыктын ичинде жаткан кишини тургузуп койсо, ал 3-4 саат жатыптыр байкуш, өлүп калмак экен. Аз эле убакыт калыптыр. 3 комнат квартира бериптир. Тургузуп койгон үчүнчү. Мен өлүп калсам деле бул квартира калмак, кимге өтүп кетмек кайдан билмекмин. Мага экинчи өмүр тартууладың. Ушу жерден канча киши өттү, бир да тургузуп койгон жок, сен тургуздуң депчи. Ошол китепти, ошол окуяны уктум дагы, ошону бир китеп кылып жаздым. Себеп дегенде аны аябай көркөмдөп, ар кандай окуяларды кошуп бир китеп жаздым да. Ошондой эле кичинекей эле окуя керек болсо, бир китептин чыгышына себепкер болуп калат да. Анан илгеркидей көркөмдөп жазайын десең, азыркы жаштарга жакпайт экен. Эмнеге дегенде азыркы жаштар баарына эрте жеткиси келет. Китепти бат эле окуп койгусу келет. Тете тоону аябай сону көркөмдөп алсаң, эмне мунун баарын былжырап жазып атат деп да чыгышат экен. Бирок илгери жазуучулар андай, мисалы, Чыңгыз Айтматовдун эле китебин алалы. Бир генедей нерсени 3-4 бетке көркөмдөп салган да. Биз ошондо көркөмдөп жазсак, эме окулбай калат. Анткени азыр адамдар ушундай бир башка немеге келип калдык. Телефонду караганда деле бүт бар TikTok'то отурат. Себептен кыска, ошо кыска маалыматка гана кызыгып калышканда бардык нерсеге бат жеткиси келет. Жаш балдар деле кызматка келер менен эле чоңоюп кеткиси келет. Бат эле чоңоюп кетип, бат эле байып кеткиси келет. Бирок ошону тепкичи менен өткүсү келбейт да. Мен бул эми кийинки жашоонун шарты ушундай болуп калды. Ошол сыяктуу эле китепти дагы жазганда кээ бирлери айтат ушундай бир аябай көркөмдөп анан бияктын баарын жаза бериптир деп айтып атышпайбы? Эми ошолордун акыл деңгээлин ошол да. Себеп дегенде ал ошол башка жакты кошуп жазып атканды ошол жакта эмне деген сөз жатат, ага маани бербей эле окуяга эле кызыгып атышат да. Бул эми азыркы адамдардын акыл көрөңгүсү тайыстап кеткени. Себеп дегенде китеп окулбаган жерде акыл мокойт деген жер кеп бар. Сөз сүйлөө маданияты да жок калат экен. Азыр ошол илгерки кыргыздын сөзү да булганып атат, китеп окулбаган үчүн. Качан доске деген сөз бар эле. Качан эликке чыктың деген сөз бар эле. Жүрөйлү, барайлы деген сөз. Бул эми кыргыздын сөзүн
кемсинткендик, кыргыз тилин кемсинткендикке жатат. Муну айтсаң дагы жаман көрөт. Анткени ар ким өзүнүн чындыгы бар, ар ким адамдын өзүнүн чындыгы бар. Бирок жашоого карата, жашоо шартка байланыштуу баардык нерсе өзгөрүп атат. Сүйлөгөн сөз да өзгөрүп атат. Ушундай сөздөр бар болу илгери. Илгери азыр илгерки чоң аталарыбыз, чоң апаларыбыз тирилип келсе, ушундай сөз бар беле кыргызча, бул эмне деп сүйлөгөнүң деп бир неме коймок да. Талап коймок. Бул эмне деген сөзүң деп талап коймок да. Ошон үчүн азыр барган сайын адамдар да өзгөрүп атат, сүйлөгөн сөз да өзгөрүп атат, ой жүгүрт өзгөрүп атат. Адам барган сайын ошол бири-бирине катышуу, сүйлөшүү дагы азайып атат. Анткени конокко чакырса эле WhatsAppка жазып коет, болду. WhatsAppка жазып коюп туруп кайра келе аласыңбы, келбейсиңби деп сурабайт да. Эмнеге? Анткени ошол адамдардын эмеси мукапар айтат. Баягыдай мурункудай эмес да, адамдар ушундай бир нерседен корккончуп жашайт. Келе аласызбы, келе албайсызбы, орун алайым деп кайра мындай неметип коюшпайт да. Ошон үчүн адамдар аябай башка адам болуп баратат. Сүйлөгөндө дагы кээ бир адамдарга чалсам эмне албайсың десең дагы ошого таарынат. Ошол сөздү катып алып кабыл алып калышкан да. Илгери кандай сабап атса деле, урушуп атса деле жүрөккө жакын кабыл алган эмес иштеке. Азыр ошол кенедей сөздү дагы жүрөккө жакын кабыл алып, негатив менен жашап калган адамдар аралыкта көп болуп атат. Ошон үчүн ойду, ниетти пейилди оңдош керек жашоодо. Бирок ошо илгерки адамдар ушунчалык көрөнгөсү кенен болгон үчүн сөз туга билген. Мисалы, мен бир жерде отурсам мынтип айтты бир карыя, таңгөр эл аябай жукарып баратат депчи. Илгери манасты күнү түн айтса да укчубуз чыдап дейт. Комустун күүсүн укчубуз дейт. Азыр жалаң тарсылдакты угуп калды. Бул эми жашоонун немеси депчи. Ошо сыяктуу эле санжыра кеп тукпайт азыр адамдар. Жаштар көбүнчө укпайт. Санжыра десеңчи элди бөрүп жарып атасың дейт. Бирок чындыгын айтканда могул санжыра деген бул өзү жет атаңды бил деген эле сөз. Ошо эмнеден эркек болуп төрөлгөндөн кийин жет атаңды эстеп, жет атаңа Куран окутуп, жет атаңды балаңа да үйрөт деген жери бар. Анткени ошол жет атаңды бил деген себеби жет атага чейин сенин балдарың бири-бирине үйлөнүп калбасын деген эле сөз. Ошо жет атасын билген үчүн кыргыздар улуу калп болгон. Немистер ушунчалык кызыгыптыр, Гитлер да айтыптыр. Эгер мен немени согушта жеңип калсам, Средин Азиянын борборун Кыргызстан коет элем депчи. Анткени биздин тарых аябай кызыгыптыр да. Бир немис Кыргызстандан кайра Германияга көчүп барса, айткан экен. Кыргыздар кандай жакшы эл депчи. Анткени алар жет атасын билет, жет атасына чейин арбагын сыйлап, жет атасына чейин үйлөнбөйт. Тукум ошон үчүн жакшы депчи. Түрк элдерин, Турция, Түркияны, Күрт элин, түркмөндөрдү, тажиктерди, ушул сыяктуу өлкөлөрдү алсак, алар жакындарын үйлөнө береткен өзбектер делечи. Бизде андай болбойт да. Ошон үчүн жет атаңды бил деген сөз бул өзү жет атага чейин үйлөнбө деген эле сөз. Ата теңди бил, ошо балдарың да билип жүрсүн деген эле сөз да. Бирок могул бардык нерсени билимсиз адамдар бузат экен. Тексиз адамдар, эрксиз адамдар бузат экен да. Себеп дегенде бирденесин чала ала, бирденен угуп алып эле бирдемен айтып берип, санжыраны да баркын кетирип салышты. Санжыраны жазып атышат, өзүлөрүнүн урусун мактап эле. Ошондон кийин мен да көңүлүм кайт болуп калды. Себеп дегенде ар ким өз урусун мактай берсе, санжыраны баркы кетет да. Анан ушул атамдын Тагайби деген китебин чыгардым. Эсенгул Батыр деген китебин чыгардым. Ошондо бир киши айтты: "Балам, могу китебиң аябай жакшы жазылыптыр, бирок биздин ата текти туура эмес таратып коюп турсуң" деди да. Ошондо менде ой кетти, таңгыр кап бекер кылган экенмин. Ушул санжырага көп кызыкпай деле койсом болот экен, себеп дегенде туура эмес айтып алсаң мындай күнөө болуп калат экен депчи. Ошон чекилип кетип калат. Чекилип кетип калат экен дагы. Анан туура эмес болуп калат экен. Ошон үчүн санжыраны айтканда дагы так билип айтыш керек экен. Санжыра өзү азыр талаш маселе болуп калды. Ар ким өзүнүн эмесин. Мисалы макул илгеркин айтпай да коелу, биздин Кулан Агайлыны эле алалы. Кулан Агайлынын китеби чыккан. Ошо Кулан Агайлынын китеби чыкканда ошондо эле тирүү адамдарды алмаштырып жазып салган. Ошондон кийин да менде кичине ой кетти да, ушу
илим өсүп билим өсүп тургандан кийин ушул санжыраны жазганда азыркынын санжырасын жазып атып алмаштырып атат. Анан тигиде өтүп кеткендердикин кантип алмашпайт депчи. Ошон үчүн атасынын баласы, баласынын атасы бул айтып алган учурлар көп кездешип калат экен. Анан ар ким эле өз уруусун мактай берсе бул болбойт. Жумгалга барсам, жумгалдыктан бир китеп окуп калдым. Ошол жакта командировкада жүрүп. Бүт кыргызды жумгалдан таратып, саяктардан таратып салыптыр. Ат башыга барсам, чериктерден таратып салыптыр. Көлгө барсаң, бугулардан, ат талашка барсаң, саруулардан таратып салганда, анан ар ким эле ошентип өз уруусунда мактап эле, китеп жазып эле эметип берсе, баягы кийинки муундарда ошо китепке карап санжыра айтып калат да, анан эметип калат болгон. Ошон үчүн санжыраны айтканда абайлап айтыш керек, абайлап жазыш керек. Бул эми ата тектин эмесин козгоп аткандан кийин ошол санжырага аяр мамиле жасаса деп айтат элем да. Ошонун себебинен акыркы кездерде мен санжырага көп көңүлүм бурбай калганым. Так билбегенден кийин айтпаш керек экен да, так билбеш керек. Билгенден кийин аны айтыш керек да негизи. Кыргыздын жашоосу бүгүнкү күндө биздин түпкүлүгүбүздү жоготуп, нукуралыгыбызды жоготуп, мындай ээрчиме калк сыяктуу болуп баратканыбызды дагы бир баса белгилеп айтып өттүңүз өзүңүздүн сөзүңүздө. Анан сөзүбүздүн акырында ушу руханият көрсөтүүсүн көрүп жаткан менин көрөрмандарыма, жалпы эле бизди көрүп жаткан, тыңдап жаткан ушу көрөрмандарга кандай бир дагы бир ой айтат элеңиз, анан жакшы каалоо тилегиңиз бар? Эркин микрофон сунайын сизге. Мен айтайын дегеним ушул жашоого бир жолу келип жашайт экенбиз. Жашоонун өзү рискте коет. 5 мүнөттөн кийин эмне болот эч ким билбейт. Ошон үчүн бир жолу жашоого келгенден кийин татыктуу жашап өтүшсө деп айтат элем да, татыктуу жашап өткүлө. Аялдарга айтат элем, күйөөлөрүңөргө туура мамиле кылгыла. Күйөөлөрүн айтат элем, аялдарыңарга туура мамиле кылгыла депчи. Эми өзүң эле калыс бол. 60-тагы эркек табышка деп айтат. Ошол абышка болгондон кийин абышкада жүрүш керек. Башка төбөтөй калпак кийип, бутка маас кийип, ошол мен айтайын дегеним мындай да, автобуска түшүп калсам бир 70-терде апа түштү. Жолукту алдына салып, илгерки кемпирлердей болуп түштү да, 70-терге деле чыга элек экен. Ошондо элдин баары тура калып орун бошотуп, 5-6 киши орун бошотуп, келиңиз апа депчи. Анан экинчи эле остановкадан ошол эле жаштагы, ошол эле курактагы, чачын теңин сарыга, теңин кызылга боёгон, шым кийген аял түштү, эч ким орун бошотуп берген жок. Ошон үчүн ар бир адам 60-тагы эркек абышка болсо, 60-тагы аял кемпир. Ошо кемпирдей болуп кийинсе жакшы болот эле да. Анан ушул менин жеке оюмда да, анткени ар бир адам өзүнүн жашына жараша кийинип, жашына жараша жүрсө жакшы болот эле. Анткени биз кыргыз деген улутубуздун немесин сактап калсак, маңызын, тереңин сактап калсак жакшы болмок. Ошол адамдар кийимге да карап сыйлайт экен. Себеп дегенде мага бир эле мисал, өткөн жылы өзүмдүн тең туштарым менен аяштарым 23-февралда кафеге чакырды. Күн жылып калган. Мен ошондой бир чепкен кийгем. Анан башыма калпак кийип алып автобуска түшсөмчү, ата отуруңуз деп өлө көп киши орун бошотуп берди. Көрсө, бизге ошондой кийим кийген жарашат экен да. Ошон үчүн ар ким өзүнүн кийимин кийгенди билсе, анан ордун билип чүйлөсө, ар бир адамдын чүйлөгөн сөзүнөн жакшы жыйынтык чыгарып, жакшы жагын кабыл алалык. Анан жашоо сапарындагы ийгиликтер жаратып, татыктуу жашап өтөлүк жана бактылуу каалайм сиздерге. Рахмат агай, чоң рахмат, сиздин ишиңизге да ийгилик каалаймын. Албан ийгилик каалайм. Ошол калемиңиз курчуп дагы кыргыз эли үчүн жакшы, көркөм чыгармаларды жаратып жүрө бериңиз. Бар болуңуз агай, көп жашаңыз. Ардактуу көрүүчүлөр, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт өз соңуна келип жетти. Бүгүнкү программабыздын чыгарылышында сиздер журналист, ошол эле учурда жазуучу, бир нече китептердин автору Бердикожо Бийназаров мырза менен болгон маекти көрдүңүздөр. Аны алып барган мен Улан Кубанычбеков. Кайрадан эле биз сиздер менен менин жеке YouTube
каналыман, Мезгил медиа каналынан кезиккенче амандыкта туруңуздар.